Assalamu алейкум. Мекенештер кандайсыздар? Азыркы учурда мен Венгрия өлкөсүнөн чыгып жатам. Сиздер үчүн ушул видеону тартып жатам азыр. Сиздерге маалымат болсун деп. Кыргызстандан көп сурашат менен кантип келсе болот, кантип барам, эмне документ керек деген. Мен сиздерге азыр ушуну акырын бир четин айтып берейин. Негизи могу YouTube каналымда да суроолор көп болуп кетти, комментарийде ушул суроолорчу. Келүүнүн эң оңой жолу достор, бул Migrant KG деген сайт бар, бул миграциянын сайты официальный. Ошол Google'дан кирип туруп издесеңиздер чыгат. Чыкканда эле Венгрия өлкөсүн тандайсыздар. Тандап туруп, жеке агенттиктер бар, ошону карасаңыздар, миграция сайты, ошол бөлүмү, ошол агентстволорго лицензия берген баарынач. Ушулар ишеничтүү, ушулар жумушка жөнөтө алат деген. Анан агентстволорго карайсыздар баарыны. Сиздерге жаккан агентство болгон болсо, ошол менен сүйлөшүп, ал жакта ошол номерлери, адрестери чыгат. Чалып сүйлөшүп көрөсүздөр да өзүңүздөрчү. Анан офистерине барып, консультация алсаңыздар болот. Ошентип жолдор ушундай да. Анан документтер боюнча, документ негизгisi загран паспорт болуш керек, сөзсүз бул. Ансыз болбойт. Экинчиден бул несибимиз деген справка, ден соолугу боюнча 086 справкасы керек алдагы жумушка. Андан сырткары жашаган жериңизден справка керек, ошол жерде жашайт деген. Ушулар болгон болсо, сиз бул жака келе аласыздар мындай Европадан мурун кирип, кайра кандай десем, кара тизмеге кирип калган адамдар болсо, аларды билбейм, кире албайт дейм алар. Если сиз Европага биринчи жолу келаткан болсоңуз, ушуларды дайындап, агентствого барып, тапшырып, өзүңүзгө жаккан жумуш тандап келсеңиз болот. Келүү виза алуу убактысы 1,5 ай, 4 ай, 5 ай болуп кетиши да мүмкүн. Ал деген адамдар көп тапшырып, очередь көбөйгөндө мындай жетишпей калып, процесс узарып кетиши мүмкүн да. Ушундай достор. Анан бул жакта деген тамак-ашты биз өзүбүз жасап жейбиз. Заводдон тамак-аш бербейт. Абетке деп акча берет, аны айлыкка зарплата коштуруп алабыз биз. Так өзүбүз алып барып жейбиз. Продуктылар Кыргызстан менен бирдей эле, кээ бирки мындай кымбатыраак болбосо, калганы баары эле сеналар окшош. Эч мындай камсыз санабай эле койсоңуздар болот да. Кийимдер деле ушундай, бул жакта торговый центрлерден барып алсаңыздар да жакшы. Көчөдө сатышат, көчөдөн деле алсаңыздар болот. Ушундай достор, эң оңой жолдору. Анан бул жакта погода кандай экен, ал жакта үйүңдө Wi-Fi барбы, кандай кылам, ошолорду айтып берчи деп, жок суроолорду мага бере бербеңиздер. Аны деген интернеттен кирип деле карасаңыздар болот, погода кандай экен. Даже 10 күндүк, бир айлык да көрсөтүп бериши мүмкүн да. Суроо бергенде чөткө суроо бериңиздер. Ошого мен да сиздерге карап, бат тез жооп бергенге түшүнүктүү жазсаңыздар, мен батты окуп эле тез жооп берем. Ошол достор, маалыматтар ошолор, сиздерге пайдалуу болду деп ойлойм. Мен Instagram баракчам Аза Кенжебаев, могу жерге жазып коем, бул жака жазып коем, бул жактан окусаңыздар болот, могу жерге жазып коем узун кылып. Түшүнбөгөн суроо болсо, кызыккан нерселер болсо, сунуштар болсо, идея болсо, мага айтсаңыздар, мен сиздерге идеяңыздарды окуп, ошолор менен иштешке аракет кылам. Макул достор, анда эмесе баарыңыздарга жакшы күн каалайм. Муну менен биз коштошпойбуз. Жакынкы күндөрү дагы Англия боюнча видео тартам. Англия кантип барса болот, аяктын зарплатасы канча, жумуш кандай болот, эмне жумуш кылабыз ал жакта. Ошол боюнча тартабыз достор. Анда эмесе баарыңыздарга көңүлдүү күн.